Ассаламу алейкум. Жалпы биздин YouTube көрүүчүлөр жана ошондой эле Аалам Кабар каналыбыздын катталуучулары, алыста иштеп жүргөн жалпы биздин мекендештер, амансыздарбы? Туугандар, баарыңыздарга ноокаттан салам айтамын. Мен сиздерге бул чыгарылышта бир жарыяны сиздерге угузамын. Ал кандай жарыя десеңиздер, буюрса, азыркы учурда эң кызыктуу болгон, айрыкча биздин мына ушул айыл чарбасында дегеле ар бир үйдө баардыгы кызыгып жаткан арашан кочкорлор боюнча бир выставка болот экен. Ал выставка кайсыл жерде болот? Мына ушул ноокаттык биздин Мухаммед агабыз өткөрүп атыптыр. Буюрса, мына жерде Мухаммед ага ошол выставка боюнча эми биздин көрүүчүлөр менен көрүшүп, ошол выставка кандай болот, биздин көрүүчүлөргө айта кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мен Арашандар жамаатынын Ноокат райондук координаторумун. Кудай буйрса, мына асыл тукум айыл чарбасында асыл тукум бойлордун санын өстүрүү, сандан сапатка өтүү максатында Ноокат жеринде областтык деңгээлде семинар болгон, выставка болгон атат. Ошол жерде буйрса выставкадан бардыгыңыздарды күтөбүз. Жаңы Ноокат жергесинде болот буйрса, Кудай кааласа айтылуу күрөштөр жылда болуп жүргөн күрөш майданында өтмөкчү. Ал жерде Жаңы Ноокат сахабасын сиздер өзүңүздөр билесиздер. Аябай ыйык жер, салкын, эс алганга ыңгайлуу жер. Бардыгыңыздарды жалпы выставкага катышуучулар, көрүүчүлөр, сиздердин бардыгыңыздарды ошол жерден күтөбүз. Боло турган күнү боюнча айтыңызчы, числонун кайсы күнү ошондо? Ушул 2024 жылдын 27 июлунда болот буйрса. Жакшы, эми бул азыр кандай мында район деңгээлде болобу же област? Областтык деңгээлде болот, областтан келишет. Анан республика боюнча мыймандар келип катышат. Кызыккандардын бардыгын ошол жерден күтөбүз. Барса болот. Анан дагы бир суроодо, бул арашан демекчи козулар дагы катышат да, мисалы үчүн тишке бөлүнөт го, 2 тиш, анан ары. Ошол тууралуу айтыңызчы. Бул жерде козулардан баштап абсолюттук кочкорлорго чейин, абсолют салмактагы кочкорлорго чейин катыша алышат да. Себеби дегенде биз жаңылык катары баягы козу кочкорлорду дагы коштук, козуларды. Себеби дегенде селекциянын иши быйылкы түшүм кандай болду, ошолорду көргөзүү максатында биз жаш козуларды дагы киргиздик да ставкага. Ставкага? Селекция кандай иштери жүрдү ошол максатта. Түшүнүктүү. Эми буйрса, туугандар, мен азыр ошол боло турчу даректи дагы өзүм барып көрсөтөмүн. Ноокаттын Жаңы Ноокат айыл аймагындагы сахаба эс алуу багыны баарыңыздар билсеңиздер керек. Эми билбеген жандар үчүн мен барып ошол жерден дарегине сиздерге адресин көрсөтөмүн. Ушул жерде болот экен деймин. Баарыңыздарды буйрса ошол июль айынын кайсы күнү дедиңиз? 27-си. 27 күнү күтөбүз. Буйрса ушул жерде Мухаммед агабыздар өткөрүп аттыр. Буйрса сиздерге ийгилик. Ошол күнү буйрса баарыңыздарды ошол сахаба эс алуу багынан күтөбүз. Баарыңыздарды күтөбүз ошол жактан. Мынакей туугандар, мен буйрса мына ушул Жаңы Ноокаттагы сахаба эс алуу багына келип калдым. Эми мен бул жака кандай келдим? Дагы бир сиздерге бир сыр айта кетейин. Ошол Ноокаттан бери келатканда болжол менен Ноокаттын центринен 1 километрден өткөндөн кийин 2 ача жол бар. 2 ача жол. Ошо 2 ача жол менен эле туура бул жака ушул Жаңы Ноокатка карап келе бересиздер. Ошол жака келгенде эле мына Жаңы Ноокаттын центринен дагы бери 1 километр жүрөсүздөр. Тактап айтканда Ноокаттын, эски Ноокаттын центринен мына ушул бакка чейин болжол менен 9 километр. Ошол эми буйрса выставка болчу жер мына ушул Жаңы Ноокаттын ушул жеринде. Ушул бакта мына ушул аркадан киресиздер. Аркадан киргенде буйрса мына ушул жак чоң бак. Бул жерди негизи көпчүлүк биздин көрүүчүлөр жакшы билсе керек. Биякта көбүнчө ошол жогоруда биз айтып өттүк чоң кыргыз күрөштөр, кур күрөштөр. Ушул жакта ар айдын жок, тактап айтканда ар бир жылдын 9 май күнү улуу биздин ата мекендик мисалы үчүн биздин согуш ардагерлеринин урматына ушул жерде жылдын 9 май күнү күрөш өтөт. Ошол көрөш өтчү жерде буйрса
выставка, арашаң кочкорлордун выставкалары болот. Эми туугандар, мынакей ушундай жолду бойлоп бара бересиздер. Ошол жака тактап айтканда мындай болжол менен канча метр жүрөбүз азыр өзүңүздөр дагы ошол нерсеге күбө болосуздар. Бул жер чоң бак туугандар. Бул жагы Өзбекстандан да келип атышат, ар жактан. Биздин башка коңшу райондордон дагы бар. Мынакей оюн зоок, биякта ойнотчу жерлер баардыгы бар. Ушул жерде болот туугандар. Анан дагы буюрса, жогоруда айткандай, арашамды багам деп жүргөндөр болсо, сөзсүз түрдө ошол күнү ушул жерге келсеңиздер, өзүңүздөр ниет кылып жүрсөңүздөр, ошол жердеги выставка кандай болот, өзүңүздөр чогуу биз менен көрсөңүздөр болот. Буюрса биздин ушул баракчабыздан дагы эгерде боло турган биз катышып калсак, сиздерге чагылдырып беребиз. Андыктан биздин каналдан дагы алыстабай туруңуздар. Мынакей. Бул жерде негизи чоң эс алуу бак деп баарыбыз көптөн бери эле билип келебиз. Аны билсеңиздер керек. Мынакей. Мен эми буюрса ошол жерге келип калдым. Азыр баш жагындагы воротадан кирейин, чоң дарбазадан. Мына ушул көрүп турасыздар, талдардын, дарактардын ошонун арт жагы, чоң стадион. Ошол жерде өтөт. Мына биздин алыста иштеп жүргөн ноокаттык туугандар, жаңы ноокаттыктар. Мына сиздерге колумдан келишинче ушул нерсени көрсөтүп бердим. Анакей биякта музыка, аяк бияк, ошого окшогон нерселер. Андыктан баарыңыздарды буюрса, мына ушул күнү күтөбүз. Мынакей. Мына ушул жерден кирип келесиздер. Ушул жерден киргенде эле лестницадан түшөсүздөр, туура түшкөндө мынакей. Буюрса мына ушул жерде болот туугандар. Биякта. Мына ушул жерде болот. Бул жер негизи туугандар башкача көрүнүшү мүмкүн. Себеп дегенде бул жерде жалаң баягындай 9 май күнү эл жиш, эл бакпагандыгы үчүн мындай жакшы мындай көргөнү болбойт да. Эми мына пустой караңыздар, мындай жалаң, бош. Буюрса мына ушул жерде арашан кочкорлордун выставкалары мына ушул жерде болот туугандар. Мына чоң бул жер мына ушундай күрөш болчу жер, мына ушул жер. Мынакей. Буюрса келсеңиздер бияка отуруп, мына ушул жерде ошол нерсеге күбө болосуздар. Мынакей. Көрдүңүзбү туугандар? Баарыңыздарды эми ошол күнү туугандар күтөбүз. Дагы бир жолу айта кетейин, баарыңыздар ушул жака келиңиздер. Буюрса, мына ушул арашаң кочкорлорду, тактап айтканда жалпы арашаң койлорду баарыбыз өнүктүрөлү. Дагы бир жолу айтайын, баарыбыз өндүрөлү туугандар, өнүктүрөлү. Себеп дегенде ар бир үйдө мен айтамын, кой кочкор болуп туруш керек деп ойлойм. Себеп дегенде бул нерсе кой эти дейбизби, денебизге эң бир пайдалуу, эң бир таза эт деп баарыбыз билип келебиз. Андыктан ушул күнү баарыңыздарды ушул стадиондон күтөбүз. Арашан выставка буюрса мына ушул стадиондо болот. Жаңы ноокат. Ассаламу алейкум.